Эмгек келишимиде мөөнөт көрсөтүлбөй калса кандай чечилет? Эгерде эмгек келишимиде мөөнөт көрсөтүлбөй калса, анда иш берүүчү ал маселе жөнүндө козгобосо, сиздин эмгек келишимиңиз автоматтык түрдө узартылды деп эсептелинет. Бирок иш берүүчү андай мөөнөт көрсөтүлбөгөн учурда сиздин макулдугуңузсуз кайрадан мөөнөт көрсөтө албайт. Буга тыюу салынат. Анткени мисалы мөөнөтсүз келишим түзүлдү, эмгек келишими, анан жок, бул болбойт экен, 2 эле жылга келишим түзөм деп өзү өзгөртүү киргизе албайт эмгек келишим. Бул жөндө сиз менен өз ара макулдашуу жүргөндөн кийин гана эмгек келишими мөөнөттүү болуп калышы мүмкүн. Болбосо ошол мөөнөтсүз эмгек келишими менен иштей бересиз. Ошол үчүн эмгек келишими түзүлгөндө бизде мыйзамда 5 жылга чейинки баягы мөөнөттүү болуп эсептелинет, жана мөөнөтү көрсөтүлбөсө белгисиз мөөнөттөгү эмгек келишими болуп калат. Эгерде эмгек келишимиде мөөнөт көрсөтүлбөсө, сиз эртеси жумушка чыгышыңыз керек. Эртеси жумушка чыгышыңыз керек. Бул деген сөз ошол башка маселе болбош үчүн эмгек кодексинде так жазылган. Эгерде сизге кирип эмгек жумуш берүүчү кирип жумушка эртең кириш деп айткан болсо, анда ошол жумушка киришкен күнүңүздөн баштап жумуш берүүчү эмгек келишимин түзүш керек. Демек, ушундай жагдайларда иш берүүчү менен жумушчунун ортосундагы жанагы күндү белгилеш үчүн эмгек кодексинде ушундай нормалар киргизип койгон. Нужна юридическая помощь, мы рядом, чтобы защитить ваши интересы. Защита в суде, консультация по семейным правам или решение юридических вопросов. Наши опытные специалисты всегда готовы помочь. Мы действуем быстро, эффективно и с максимальной отдачей. Ваша победа – наш приоритет. Не тратьте время на беспокойство. Доверьтесь профессионалам. Свяжитесь с нами сегодня и получите бесплатную консультацию. Контактная информация 0227 27 55 97. Ваши права – наша забота. Мы всегда на вашей стороне.